Жаңы жыл майрамына саналуу гана күндөр калды. Бул күнү пиротехникалык каражаттарды атууну адат кылган үй бүлөлөр көп. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери мына ушул каражаттарды колдонуудагы коопсуздук чараларын эскертишүүдө. Айталы 16 жашка чейинки балдарга салюттарды сатууга тыюу салынат. Тиешелүү уруксат кагаздар болуш керек, эрежеге ылайык. Негизинен биздин сатып алуучу жарандарыбыз ошол сатуучулардан ошол пиротехникалык каражаттын атайын сертификаттарын талап кылышы зарыл, ошону сурап, сертификаты барын гана колдонууну сунуштайбыз. Негизи эле жалпы өрт кызыктарын алдын алуу максатында майрамдык иш-чаралар учурунда пиротехникалык каражатты колдонбоону сурап кетебиз. Көчөдөн бомбочка сатып алса, салюттарды сатып алса, мектепке келип, кыздарды коркутабыз деп бомбочканы ыргытса, мыйзам чегинде ата-энебизге чара көрүлөт. Пиротехникалык каражаттар кичинекейлер үчүн абдан кызык, бирок ал жөнөкөй оюнчук эмес жана коопсуздук жагын Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери мектептерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Ким ушундай кырсыктарга тиешеси бар адамдарды милдеттүү түрдө эгерде өспүрүм болсо ата-энелик милдеттерден качуу беренеси менен укук бузуулар кодексинин беренесинде жазылган боюнча ата-энелердин айыппулдар салып беребиз. Ал эми жаңы жылга карата Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү катары менен түнкү өспүрүм аталыштагы рейд жүргүзөт. Рейд учурунда дагы ата-энесинин коштоосу жок жүргөн өспүрүмдөр кармалган болсо мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Адистер көпчүлүк адамдар пиротехникалык каражаттарды колдонуу ыкмалары менен толук таанышпагандыктан андан жабыркашаарын айтышууда. Мындай заттар үй, имараттан кем дегенде 100 метр аралыкты сактап атуу керектиги эскертилүүдө. Деген менен акыркы жылдары мындай каражаттарды сатып алгандар анчейин деле көп эмес. Көпчүлүгү аны колдонууга да каршы. Биз эми айылда турабыз. Элдин сарайлары бар, аянын үстүндө шөп жыйылып турат. Тогуз бир өрттөнүп кетсе канча чыгым болот? Бир 100 сомдук жетпеген салют менен канча расход канча болуп кетет. Салют деген аланы кылгайт да. Анын үстүнө балдардын коопсуздугу үчүн дагы аттырбайбыз. Бир жерден башталып туруп, бир жерден болуш керек. Ар жерде тасылдаганы мына биздин территориябызда кандай үйлөр турат. Бири коркуп кетет, бири чочуп кетет, бир жерден атып күйүп кетет. Андай болбостон жаңы жыл кетирип, бир жерден атырып, бир жерден так болгон. Майрамдык иш-чараларга даярдыктарды көрүү жана өткөрүүдө коопсуздук эрежелери сактоого багытталган иш-аракеттер тынымсыз эле жүргүзүлгөнү менен өрт коопсуздуктары катталган учурлар көп эле. Алсак 2022 жылы Каракөл жана Майлуу Суу шаарларынын борбордук аянттарында орнотулган Балаты майрамынан өрт чыккан. Жаңылай Болотбекова, Буркан Матов, Жалал Абад шаары.